мына эс тартат. Эс тарткандан ары эле анан мен тил үйрөнүшүм керек деген болот. Жакшы мектепте окушум керек, жакшы институтта окушум керек. Андан эле анан ушу жакшы аял алышым керек, же жакшы эрге тийишим керек. Бүгүнкү психология жашоо. Анан балалуу болушум керек. Анан бактылуу болушум керек. Анан малдуу болушум керек, анан үйлүү болушум керек, анан машинелүү болушум керек. Анан болсо дагы болуш керек. 2 үй болуш керек, 2 машина болуш керек, 2 эсе акча көбүрөөк болуш керек. Анан чоң эне болуш керек, анан таята болуш керек, анан бактылуу байчу болуп калыш керек, анан өлүп калыш керек деген эле бүгүнкү психологияда ошол. Башка бала тарбиялаш керек, болду, башка эч ой жок. Ошол менен ар жагын билбей атасыз, эмнеге эрге тийгениңизди, эмнеге аял алганыңызды, эмнеге төрөлгөнүңдү, эмнеге өлөрүңдү, өлгөндөн кийин жаның кайда барат, бул дүйнөгө эмнеге жаралдың деген дагы өзүдөн адам өзү суроо жок, изденүү деле жок. Жаңы психологияда мына ошентип эски психологиясы ошо экен. Мейли болсун, эр деле болсун, аял деле болсун, үй деле болсун, жашоо деле жакшы эле болсун, мейли жамандык аз болсун, жакшылыгы көп болсун, ошо мейли балаңыз деле көп болсун, сиз каалагандай болсун. Акырында эмне болуп атат? Өлүм болуп атат, карылык болуп атат, оору болуп атат, кайгы болуп атат. Мына жаңы үй алсаң, эртең эскирип калып атат, кызыгы жок. Жаңы машина алсаң, жакшы модасы чыгып кетип атат, ада эскирип калып атат жыл өткөндө. Жаңы кийим алсаң, ада эле эскирип калып атат. Күйгө тийсең, анын деле кызыкчылыгы кетип калып атат. Аял алсаң, мунун деле кызыкчылыгы кетип калып атат. Ушундай эле бир мындай эски психология жашоо болгон. Мейли дүйнөнү көрүп кел, мейли Турцияга барып эс алып кел, мейли Анталияга барып эс алып кел, мейли Кытайга барып эс алып кел, мейли депутат бол. Акыры кайра эле баягы эле жашоо болуп атат, пендечилик. Баары болуптур, сиз каалагандай болду. Жаңы доордо психология такыр башкача болуш керек. Эмнеге делгенде мына бүгүнкү күндө жаңы доордун психологиясы ушул. Мына бул дүйнөгө жаралдыңыз. Мына ушул доорго жаралдыңыз. Мурун 45-жылдагы согуш убагында жаралсаңыз, анда каалайсың, каалабайсың, согушка алып кеткен. Жок, бул жаңы доордо жаралып калганыңызга сиз аябай сүйүнүңүз. Себеби бул жаңы доордо согуш болбойт. Мамлекет аралык, баягы улуттар аралык дегендей мылтык көтөрүп согушка кетүү болбойт. Демек өлүм болбойт, мындай насилие болбойт. Жаңы доордо биринчи жаралып калганга, ушул улуу сөздү укканга, ушул улуу илимдин кыргыз журтуна, адамзатка түшкөнүнө биринчи ошого ыраазы болуш керек. Бүгүнкү күндө психология эмне болуш керек дегенде. Анан экинчи, эски доордо эптеп эле байкуш пендемин, жардымын, анан жесирмин, анан жетиммин, анан мени колдогон деле эч ким жок деген эле түшүнүк болсо, жаңы доордо ал түшүнүктөн чыгыш керек. Ар бир адам мейли пендечилик жашоодо жесир бол, пендечилик жашоодо жетим бол, пендечилик жашоодо жакыр бол, бирок ааламдык түшүнүккө өтүп туруп бүгүн ошону уккан күндөн баштап сиз башка түшүнүккө өтүшүңүз керек. Мен жалгыз эмесмин деп түшүнүңүз керек. Мен жетим эмесмин деп, мен жесир эмесмин деп, мен пенде эмесмин, мен кул эмесмин деп, мен бир ааламдык күчмүн деп жашашыңыз керек. Жаңы психологияда мен улуумун деп жашашыңыз керек. Мен жаратуучумун деп жашашыңыз керек. Бул доордо сен кимсиң дегенде, мен бул жашоонун үнүмүн деп жашаш керек. Мен бул жашоонун жомогумун деп, мен жашоонун боёгумун деп жашаш керек. Мына мен жашоону боеп атпаймынбы? Мен куткаруучумун деп, мен ааламдык күчмүн деп, мен бир көрүнөлө энергиямын деп, мен Кудай тараптан буйрулуп келген адамзатты куткаруучумун деп жашаш керек бүгүнкү күндө. Далилиң кана десеңиздер, мына көрүнбөгөн энергиядан эле энеңиз уйку тартып, энергия менен эле сизди толтуруп курсагына байлаптыр. Анан көрүнө энергия кылып жаратып коюптур. Сиз кантип улуусуз дегенде, жаныңыз улуу дүйнөдөн келбедиби? Өлгөндө улуу дүйнөгө кетет да.
бул дүйнөгө кызматка келди да, ошо улуу күчтөрдөй эле касиетиң бар да. Мына мен мисалга улуу күчтөрдөй эле энергия өткөзүп атпаймынбы? Улуу күчтөрдөй эле улуулукка өстүрүп атпаймынбы? Ушу арбайлар айтчу сөздү, Кудай айтчу сөздү улуулукка үндөп атам. Өзүмдү улуу кыргызмын деп санап атам. Мен эки дүйнөнүн ээсимин деп өзүмдү санап атам. Сиз да санаңыз. Эскиче психологиячы санабаңыз азыр. Эмнеге улуу эки дүйнөнүн ээсисиң дегенде, жаның улуу дүйнөдөн келген да. Улуу дүйнөгө кетет да. Улуу дүйнөдөн бул дүйнөгө кызматка келген да. Улуу дүйнө ааламда, аалам эмнеден түзүлгөн дегенде, жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан, арбайынан түзүлүп атпайбы? Жанынан. Воздух, дух, арбакпы? Арбак. Жерде жашап өткөн эле адамдын руху да мындайча айтканда. Ошондон түзүлгөн. Демек сен эки дүйнөнүн ээсисиң. Бул дүйнөгө жөн эле кызматка келгенсиң. Караңыз. Мына сиз улуусуз, сиз пенде эмессиз. Сиз кул эмессиз, сиз байкуш эмессиз, сиз бечел эмессиз. Сиз улуусуз. Мына психология